Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган темабыз EduPage'де кандай экзамен даярдоо же тест даярдоо. Анда EduPage'ге киребиз. Бул EduPage бул жерде биздин өзүбүзгө берилген логин жана пароль, ошол жерден киребиз. Андан киргенден кийин план и заготовки, стандарт, библиотека, результат, оценка, учащийся деп бул жерде баардыгы көрсөтүп турат. Ошолордон план и заготовкага киребиз. Андан кийин бизге кайсы класска экзамен даярдайбыз, ошону тандап алабыз. 11-А класска экзамен даярдайлы. Андан кийин бул жерден эч нерсе жок. Ал жерге плюска басабыз. Плюска баскандан кийин бизге мындай экинчи экран чыгып атат, интерфейс. Ошолордун ичинен биз өзүбүзгө керек болгон тестти алабыз. Андан кийин новый тест деп турат. Бул жерде көрүп тургансыздай, создать новый карточка дейт. Бул жерге новый карточкага тандайбыз. Бул жерден андан кийин көрүп тургансыздардай, эгер сиздерде жок боло турган болсо, бул жерге жазып көрсөтсөңүздөр болот. Ал эми бар болгон болсо, башка жакта материалдарыңыз болсо, ошол материалдан алып келсеңиздер болот. Мисалы, Word'тон алып келсек болот. Бурда алалы. Бул жерде көрүп тургансыздай, бул суроолорду копировать этип, ал жака алып барып вставлять этебиз. Андан кийин калган вопрос ответтерин, калган жоопторун бул жактан кайрадан алып барып ошол жака коебуз. Бул жерге коебуз. Андай бизге керектүү болгон нерселерди бат-баттан бул жерге ташып, бул жерде туура жооп Б болот. Андан кийин калгандагы экинчи суроого өтөбүз. Экинчи суроону кайрадан ошол жерден суроону алып келебиз. Правильный жоопту тандап алдык. Азырынча бул жетет. Андан кийин буну сохранить. Сохранить кылгандан кийин готовону басабыз. Баскандан кийин бизге даяр болду. Бул жерде андан кийин карточканы эми бул жерден сохранить этип, бул жерде 11Ага эми планировать события экзамен для этого назначения дейт. Создать события для экзамена, чтобы уведомить других об этом экзамене. Буну басабыз. Кайсы күнү числону бул жерден тандайбыз. 15-күнү. Андан кийин или биз азыр сразу окуучу катары кирип көрө турган болсок, азыркы датаны да койсок болот. Андан кийин бул жерден өзүбүздөн сабактардын регламентке карата койсок болот. 6-саат, 5-саат, 4-саатта. Ал эми бул жерден кандай экзамен, тест, мисалы биздики тест. Андан кийин бул жерден да публиковать для учащихся, для просмотров интернета. Бул жерден көрсөк болот. Азыр бул жерден сааттарын өзгөртсөк дагы болот. Мисалы, азыр саат 20 болду. Бул жерден 20 жазып туруп, бул жака мындай алып койсок болот. Андан кийин бул жерде буну сөзсүз коюшубуз керек. Ограничить количество пыток максимально 1 дейт. Бул жерден андан кийин буларды жазсак болот. Буну алып койсок, сделать порядок вопросов и ответ случайным дейт. Буну койсок да болот, алып койсок да болот. Андан кийин бул жерде дагы эскерте кетчү нерсе, правильный ответти көрсөт дейт. Башкаларга айтышы мүмкүн. Буну жаап коебуз. Показать правильный ответ. Буну да жаабыз. Показать результат коебуз. Показать результат. Андан кийин мындайлы жасап өткөндөн кийин бул жерге материалдын атын жазып коебуз. Тест деп. Тест. Готовону басабыз. Анда биздин экзамен даяр болду. Бул жерде мына көрүп турасыздар. Запустить материал дейт. Ал эми буну окуучу катары көрө турган болсок, анда биз окуучу катары башка бир логин менен көрүшүбүз керек. Бул жерден азыр биз чыгалы дагы 11-класстын бир окуучусу катары кирели. Бул жерге киребиз. Бул окуучуну сохранить этип коелу, кийинкиде керек боло турган болсо. Ал эми азыркы тушта бизге экзамен катары келди дейт. Бул жерден азыр экзамен интернеттен запустить этти дейт. Бул жерде экзамен бар. Экзаменде окуучу материалы мындай көрөт. Андан кийин бул жерден тандап жооп берет. Андан кийин бул жерден дагы тандап жооп берет.
законченный дейт, бүттү. Закрыт бардыгын туура кылды дейт. Эки вопрос бар эле, эки вопростон бардыгын туура кылды дейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.